Президент Садыр Жапаров Аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Өлкө башчысынын кайрылуусу төмөндө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын эгемен мезгилиндеги тарыхындагы орчунду оорунду ээлеген, коомдук аң сезимдин багытын белгилүү нукка бурган окуялардын бири 2022 жылдагы Аксы окуясы. Ошол учурда бийлик бутактарына карама каршылыктар күчөп, реформалар үзүрүн бербей, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып турган. Эл өз түйшүгүн өзү тартып, атка минелер болсо элден бир топ эле четтеп калган. Натыйжада мамлекеттик абал курчуп, бийликтин бардык бутактарында Акаевтердин үй бүлөсүнүн жоосунсуз жооруктары чектен ашкан. Социалдык экономикалык абал оорлоп, саясий кырдаал кризиске кабылган. Аксы районунун тургундары эл байлыгын талоонго алууга, өлкөнүн улуттук байлыгын сатууга макул болбогон азаматтарды кысымга алып, текебер бийликке жалтанбастан каршы чыгышкан. Авторитардык жана коррупцияга чырмалган режимге каршы чечкиндүүлүк, каармандык менен күрөшкөн. Келечекке кайдыгер карабаган аксылыктар өз кызыкчылыгынан эл кызыкчылыгын жогору койгон. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бир нече төңкөрүштөр орун алды. Алар демократия жолундагы, таза, эркин, өнүккөн мамлекет куруу сапарындагы эң оор, мааниси терең тарыхый окуялар. Өкүнүчтүүсү бул тарыхый төңкөрүштөр карапайым жарандарыбыздын өмүрүн алды. Аксы трагедиясына курман болгон атуулдарыбыз биздин эсибизде түбөлүккө сакталат. Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн, элдин эркиндиги үчүн өз жандарын аябаган аксылыктардын эрдигине таазим кылам. Эгер 20 жыл мурда Кыргызстанга чет өлкөлүктөрдөн изилдөөчүлөр, журналисттер ушул кайгылуу окуяны чагылдырышканы келишсе, эми Аксынын мээнеткеч жана меймандос калкын, Сары Челек, Падыша ата сыяктуу керемет жерлерин, адам буту басы элек чытырман токойлорун, айтылуу кара өрүк бактарын көргөнү келип жатышат. Аксы жергеси жыл өткөн сайын өзгөрүүдө. Бүгүнкү күндө калыстыкты туу туткан элибиздин эркине каршы келген буга чейинки жагымсыз окуялардан, урунттуу учурлардан сабак алып, демократиялык өлкө катары өнүгүүгө, бакубат жашоого умтулуу биздин башкы мүдөөбүз. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен кыргызстандыктардын ынтымагын чыңдап, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Кыргызстаныбыз ар дайым тынчтыкта болсун.